Бул НТВ телеканалда таңманай берүүсү. Биз программаны улантабыз. Бүгүн биз эл аралык балдар күнүн белгилеп жаткан учурубуз. Студиядагы маанайлар менен таанышалы. Беришели. Ооба, дал ушул күндүн урматына бизде Акшола балдар хорунун бөбөктөрү жана ошондой эле Акшола балдар хорунун окутуучусу Салтанат Шабданалиева конокто. Саламатсыздарбы? Саламатсыздарбы? Саламатсызбы? Саламат. Дагы бир жолу. 3, 2, 1. Азаматсыздар. Бүгүнкү күн ушул бөбөктөрдүн майрамы экен Салтанат эже. Анан албетте ушул бир четинен хор искусствосун даңазалап, ушундай бир алып жүргөн балдарды биз Акшола балдар хорунун билебиз да, алгач эле. Мына балдар 2 жаштан баштап сиздерге келишет. Анан эми 2 жаштагы бала Салтанат эже элестетиңиз, баягы жаңыдан тили чыгып, жаңыдан баскан балдар да. Анан өзүңүз ушул баштап айтып берсеңиз, балдар менен иштөө кандай, кичинекей бөбөктөр менен болгондо дагы? Мен биздин ошо Кыргызстандын балдарын, негизи эле дүйнө жүзүнүн балдарын ошо бүгүнкү балдар күнү менен куттуктап кетмекчимин. Балдар ар дайым бактылуу болушсун, ар дайым ата энесинин кашында жыргап жашашсын. Айтсаңыз келсин. Анан ошо жерде отурган балдарыбыздын баардыгы 1 жаш 8 айынан келгени бар, 2 жашынан келген, баары тажрыйбалуу артисттерибиз биздики. Буйруса мына ошентип 2 жашынан баштап келип, азыр мына чоң хорго Сармерден хоруна катышып калган балдарыбыз бар. Арасында көптөгөн конкурстардын жеңүүчүлөрү, көптөгөн фестивалдардын жеңүүчүлөрү, өздөрү кичинекей болгонуна карабастан булар көп нерсени билип, көп эмгектенип, көптөгөн ийгиликтерге жеткен балдар да, отурган балдарыбызчы. Мисалы үчүн ошо 2 жашынан баштап келип концерттердин баарын даамын татып калышкан. Андан тышкары ошо мына Айке Санкт-Петербургдагы конкурска барып келген былтыр. Быйыл болсо Айнель Абхазия, Сочи де болгон фестивалдарга катышып, ар дайым 1-чи орундарды алып келет да. Негизи эле Акшола балдар хору ушул чет мамлекетке, көптөгөн конкурстарга, эл аралык сынактарга катышууда 1-чи орунда деп айтсак жаңылышпайбыз да. Рахмат. Биз ошол негизи эле дайыма сыймыктануу менен айтабыз. Чыңгыз Айтматов атындагы жаштар мамлекеттик жаштар сыйлыгынын ээси дал ушул биздин Акшола хору. Андан тышкары биз эң көп концерт берип турган коллективдердин бирибиз да. Биздин ар дайым ишибиз, турмушубуз кызыктуу өтөт да. Кандайсыздар байкелер, эжелер? Жакшысыздарбы, жүрөсүздарбы? Бүгүн эрте ойготуп койгон жокпузбу силерди? Жок. Күндө эле эрте турасыңарбы силер? Эми артисттердин жашоосу татаал болот да. Эжеке айтыңызчы, бул көп жылдан бери артист болуп жүрөсүз, мына кече бүрсү күнү эл артистин алдыңыз. Мамлекет тараптан экономика кандай ырчылардын карьерасына тийиштүү болуп атат? Жакшы, туура айтасыз. Ооба, азамат. Жакшы. Салтанат эже, анан Акшола балдар хору 1985-жылдан бери көптөгөн таланттарды чыгарган, ушундай бир өнөрлүү, таланттуу балдардын уясы болуп калды десек дагы жаңылышпайбыз да. Анан ошол бүгүнкү күндө чоң баягы артисттер дагы ушул Акшола балдар хорунан чыккан. Анан сиздер бүгүнкү күндө балдарды баягы дале ушундай бир чыгарып, улантып, таланттуу балдарды чыгарып, анан ушул жаатта бүгүнкү күндө кандай жаңылыктар бар?
биздики негизи эле ар дайым жаңылыктарыбыз болуп турат. Анан ошо сиздер суроо бердиңиздер. Биз өзүбүзгө бир кандайдыр бир максат койбойбуз, балдарды музыкант кылуу, кесипкөй музыкант кылуу деген. Биз негизи эле ушу биздин социалдык жашоодо социально ориентированный деп коет го, адамдарды чыгарганга аракет кылабыз, ошо тарбиялаганга. Алар өздөрү иштеген жамаатта, өздөрү ушул жашаган жамаатта өзүн алып жүргөндү, өзүн ордун билген адамдарды тарбиялаганга аракет кылабыз да. Бирок ошондон эле тышкары бизде деген жөн эле хор менен эле чектелип калбайбыз. Биздин балдар деген музыкалык сабаттуу балдар. Мына өздөрү айтып өтөт, азыр сольфеджио сабактары бар. Сольфеджио деген бул музыкалык сабаттуулук сабагы. Андан тышкары хореография, ал дагы абдан мындай кесипкөй түрдө өтүлөт. Хор 2-3 үнгө, мына кичинекей болсо дагы 2-3 үнгө ырдап атышат. Анан биздики быйыл абдан бир жакшы жаңылык болду. Жарым жылдан бери бизге аспаптар мурун деле бар болчу, бирок кийинчерээк ошо шартка байланыштуу аспаптар киргизилген эмес болчу. Азыр мына баардыгы аспап үйрөнүшөт. Мисалы үчүн Айке, сен кайсыга эмнеге катышасың? Азыр кайсы инструментти ойноп атасың? Ойноп баштадың, айтчы гана. Пианино, фортепианоға, Айнел сен? Айнел дагы фортепианоға, фортепиано, скрипка, виолончель. Бул сабактардан да бизге абдан тажрыйбалуу мугалимдер сабак берет да. Биздин өзүбүз. Жактыбы сага пианинода ойногон? Эмнеси жакты? Айтып берчи. Ойногону. Пианино жактуу же Санкт-Петербург жактуу? Санкт-Петербургка эмнеге барып келиңер, айтып берчи, кандай болду? Санкт-Петербургда сонун болду. Биринчи орунанды алып келдик, экинчи. Мороженое алып беришти? Бизде мороженое жегенге болбойт да. Анда эле Абхазияга барып келиптир, э? Кандай экен Абхазияда? Абхазиядан биз биринчи орунду алып келгенбиз. Ал жерден Абхазиянын борбор шаары Сухум экен, Сочиге барып келгенбиз. Анан кийин быйыл биз деген жакында Акталага барып келгенбиз. Ал жерден көп жолу бир концертке барып кечке ырдап келгенбиз. Момпосуй деген ырды. Көп ырлардыңар, э? Бизде Акталанын балдары, өбөктөрү аябай жылуу тосуп алышты. Концерттерибиз күнү аншлаг менен өтүп атты. Демек, нарынга гастролдоп барып келдиңиздер. Гастролго жакында эле ушундай жаңылыктарыбыз болду. Аха. Азыр болсо мына жаңы жылга даярдык көрүп жатабыз. Эмитен баштап эле. Бул жашта концерттер аншлаг болуп атса, 15 жылдан кийин эмне болот? Концерт дегенде борбор калат, эч ким калбай калат окшойт, э? Азаматсыздар. Ошондогунда Салтанат айым, өзүңүз айтып өтпөдүңүзбү, балдарды ушундай бир келечекте музыкант кылып, же болбосо белгилүү артист кылып чыгаруу максат эмес. Ушундай бир кичинекей бөбөктөрдө мекенчилдикти, баягы ойготуу, анан адептүүлүккө, анан эң негизгиси ата энеге болгон сүйүүнү ойготосуздар да, мен ойлойм. Негизи хор искусствосын кандайдыр бир толук деңгээлде баалай алышпайт да адамзатычы, адамдар. Хор деген бул сөз менен музыканын айкалышы эмеспи? Ал эми сөздө кандай мындай терең маани жатат турабы? Ошол сөз менен керек болсо убагында согуш маалында ойгонгула, тургула, жеңишке жетели деп ураан кылып жеңиштерге жетишкен. Ошол сөз менен патриоттуу болгула, мекенди коргойлу деп азыркыга чейин сөзсүз ырдын мааниси сөздө болуп жатпайбы? Ошол сөз менен көптөгөн нерселерди жасаса болот да, ошол ырдын сөз мааниси мененчи. Ошондуктан ошону хор искусствосын, ыр искусствосын биз талыкпай тарбиялап келебиз да, тарбиялай беребиз деген ойдобуз. Бул чынын айтканда ал тургай идеологияда болуп калса болот да. Азыр мынакей бизде Кыргызстанда эч кандай идеология жок. Мурун мисалы Советтер Союзунда пионер, комсомол,
Анан кийин ушундай бир идеологиялар бар эмес беле? Кичүүлөрдү урматтоо, улууларды сыйлоо, көптөгөн идеология ошо пионер комсомолдо эмес беле? Азыр болсо андай кандайдыр бир ошо идеологиянын башаты жок болуп атат да. Ал эми ошол хор искусствосунун мааниси ушунда идеология тарбиялап алса болот да, ошо балдардын аң сезимин ойготуп, ошо балдарга кандайдыр багыт берсе болот да. Жол көрсөтсө болот. Жол көрсөтсө болот, ооба. Туура айтасыз. Илгери жашоо башкача болчу, өзүңүз билесиз да. Анан биз ал кездин, ошол доордун акыркы тамчыларынан дагы татып калдык десе болот да. Анан азыркы тапта садиктен баштап, ошол эле садиктен баштап, бала бакчадан баштап элдин баары, балдардын баары азыр компьютерден баш чыкпай калган деп айтсак болот да. Анан илгери компьютер жок кезде баары көчөдө ойноп, курчактары менен ойноп, ар кандай кружокторго катышып, айтор көп кырдуу бир жашоону алып кетчү да балдарчы. Анан азыркы тапта балдарга эчтеке кызыктуу болбой калды. Бул көйгөй эмнеде жатат? Анан балким ошол тарбия берүү бала кезден баштап, бала чактан баштап тарбияны башкача бериш керекпи? Же компьютерден артып коеюн десең замандан артта калып калат дегендей. Сиздин оюңузча кандай тарбиялаш керек балдарды? Аябай жакшы суроо бердиңиз да. Негизичи ошо компьютерлештирилүү технология заманында азыр ошо технологиянын оң жактары да бар, терс жактары дагы бар да. Терс жактары кичинекей бала ошо баардык нерсеге кайдыгер мамиледе болуп калат да. Аны үчүн менимче көйгөй бул ошо ата-эне менен мугалимдерде да. Ата-эне менен мугалим кызыктыра билиш керек. Азыркы балдарды кызыктыруу бирок аябай кыйын да. Анткени көп нерсени алар ошо компьютерден, ошо технологиялардан билип алып эле кызыксыз, башка нерселер кызыксыздай туюлат да балдаргачы. Андыктан көңүл көп буруш керек. Жана мугалимдер, өзгөчө мугалимдер ошол сабагын кызыктуу өткөнгө аракет кылыш керек да. Ошол баланын жүрөгүн ээлеп алууга, баланын оюн ээлеп алууга аракет кылыш керек. Аны үчүн кичинекей балдарга ар бир сабакты оюн катары кызыктуу кылып өткөргөнгө аракет кылыш керек да. Мугалимдердин эң башкы максаты ушул, балдарды өзүнө кызыктырып алуу да. Ал эми ата-энелердин эң башкы максаты менимче жок дегенде кечке маал балдары менен чогуу ойноп, балдары менен бир иш кылса дагы ошол бала ата-энеден алыстап кетпейт да. Бүгүнкү күндө чындыгында ата-эне жумуш, балдарды багыш керек деген бир ушундай маселе менен балдарга көңүл бурууну унутуп коет деген биз суроону көп эле акыркы учурда көп эле көтөрөбүз. Атайын роликтер дагы жасалат. Анан чындыгында Акшола балдар хоруна берүү менен бул дагы баягы ата-эненин баягы ушундай бир баланын кандайдыр бир деңгээлде милдетинен аткаруу, балага билбейм, тарбия берүү максатында дагы ата-энелер берип жатышат да балдар хоруначы. Негизи адам затына эки байлык керек деп коет го, материалдык байлык жана жан дүйнө байлыгы депчи. Мына ошо жан дүйнө байлыгын ошол биздин хордо берет десем эч бир жаңылышпайм да. Анткени ушул жака мындай балдарды жан дүйнөсүн байытууга, кандайдыр бир жүрөгүн тазартууга, кызык нерсеге мындай умтулууга ата-энелер алып келет. Биздин азыр ушул негизи өлкөдө көйгөй болуп атпайбы? Балдарга эч бир көңүл деле бурулбайт. Негизи эми азыр эч нерсеге деле көңүл бурулбай атат деп айтат элем да. Анан кийин ошо балдарга көңүл бурулбай аткан заманда биз өзгөчө ушуну дайыма коңгуроо кылып кагып, ар дайым ошо балдар унутулууда, балдардын жан дүйнөсүнө эч ким көңүл бурбай атат деген нерсени биз ар дайым айтып турушубуз керек. Бул биздин милдет да, мугалимдердин милдети болуш керек. Анан ар дайым ошону биз айтып турабыз да негизи. Анан ошо учурдан пайдаланып көп ата-энелерге, ошо биздин Акшола балдар хорунун ата-энелерине да өзүм ыраазычылыгымды билдирем да. Анткени бул балдарга тарбия берүү, өзүнүн балдарын ойлоп ушу Акшолага алып келип атышат. Өздөрү
жумуш катары жетелеп келишет балдарын, ошол жерде күтүп отурушат, костюм тиктиришет, иши кылып баардык нерсенин кайыл болуп ошо Акшоолада бир үй бүлөгө келгендей келишет да, ата-энелер дагы, балдар дагычы. Анан кийин албетте эгер ошондой мамиле болсо, демек сөзсүз ийгилик болот деп ойлойм да. Албетте. Балдар, кыздар айткылачы, ырдаган жагабы силерге? Ооба. Кайсы ырларды билесиңер? Ой, булар көп ырларды ырдашат. Неме бир суроо кылалычы, ким апасын жакшы көрөт? Мен. Жакшы көрөсүңөрбү? Атасынчы? Баарыңар жакшы көрөсүңөр, Азыр биз түз эфирде отурабыз да. Азыр телевизордон баары сиздерди көрүп атышат. Атаңар да, апаңар да, туугандарыңар да көрүп атат. Келгиле, силер азыр ата-энеңерге бир ыраазычылык кылып, рахматын айтып коесуңар, Рахмат дейбизби баарыбыз чогуу? Ата-энеңизге рахматыбызды айталы, алар да сүйүнүп калат. Рахмат силерге деп айтпайлыбы? 1, 2, 3. Рахмат. Ай, азаматсыздар. Азаматсыңар. Өрсөр унаттыңыз беле? Ооба, кайсы ырларды билесиңер? Эми Акшооланын балдарынын көптөгөн ырларын багы биз дагы билебиз, көп эл дагы билет. Анан ошончолук булардын актёрдук чеберчилигине дагы ушундай бир суктанып угушат да көп элчи. Анан бир ыр сууналы балдардан, анда кандай дейсиңер? Андан соң албетте бул жакта балдар биздин студиябызда өздөрүнүн бийлерин дагы андан соң көрсөтүшсүн, Салтанат айым, кандай дейсиз? Ырдап берели азыр, бул жерге анда эмен алып коелу же? Анда биз мындай кылбайлыбы? Маекти жыйынтыктайлы, анан балдар бул жакка чыгып ырдап беришсин. Ошондой кылалы? Мейли, бул студия кичирээк болуп атат, ошондуктан азыр. Ошондуктан даярдыктар керек. Мен дагы бир ирет айтып өтсөм, урматтуу телекөрүүчүлөр, Акшоола балдар хорунун окутуучусу Салтанат Шабданалиева жана ошондой эле бөбөктөр бүгүн бизде конокто болушту. Рахмат силерге келип бергениңер. Биздин бөбөктөрдүн мына Айке, Нурбол, Канеке, Ислам жана Айнел бүгүн ошо сиздерде конокто болушту. Жакшы калыңыздар дегиле, келе. 1, 2, 3. Жакшы калыңыздар. Азыр дагы ырдап беребиз. Ооба, алдыда ырдап дагы, бийлеп дагы беришет, балдар. Азыр бир музыкалык чыгарма болсун, андан соң татынакай бөбөктөрдүн бийине көбү алабыз. Анда эмесе азыр Чыңгыз Айтматов атындагы мамлекеттик жаштар сыйлыгынын ээси Акшоола балдар хорунан Момпосуй бала чыгармасы. Тосоңуз. Канеке артка кичине. Şirin bir nabandım, tatlı sonunu nabandım. En şirin evli tatlı mompasıyday Allah'ım. Mompasıyday, mompasıyday. Mompasıyday Allah'ım. Mompasıyday, mompasıyday. Mompasıyday Allah'ım. Bakıtımın atandım, bağrımın atandım. Bakı bergen bağrımın bağrımın dolanın. Mompasıyday, mompasıyday. Mompasıyday tahtım ağlamın. Mompasıyday, mompasıyday. Mompasıyday tahtım ağlamın. Mançağımın napamdın, bozulun. Ne baytayın, dırmasın, oturayın Allah'ım. Mompasıyday, mompasıyday. Mompasıyday,
Монпасуйдай, монпасуйдай. Монпасуйдай. Тура, келіп кетеміз. Ай, азаматтар. Баракеле. Элиңизди жекелеп коеюн. Азаматсыздар. Элиңи сөйөп коеюн. Ии. Ай, бөбөгүм келчи сени да коеюн. Азаматсыңар балдар. Сөйдө. Билдиребиз сиздерге. Ал эми алдыда жакшы музыкалык чыгарма болсун. Андан соң биз көрүшөбүз. Everybody